Элибиздин жашоо турмушунда маанилүү секторго айланган энергетика тармагын өнүктүрүүгө көп күч аракеттерди жумшап жатабыз. Бүгүнкү күндө энергетика секторунда гидроэлектростанцияларынан сырткары альтернативдүү булак катары күндөн, шамалдан электр кубатын өндүрүү биздин стратегиялык максаттарыбыздын бири болуп калды. Мынакей анын алгачкы мисалы катары бүгүн Кемин жергесинде күн электр станциясын ишке берүүнүн алдында турабыз. Бул саамалык биз үчүн абдан сонун жаңылык, тарыхый күн десек болот. Кемин районундагы биринчи күн станциясынын ишке берилишине баарыбыз күбө болуп атабыз. Бул Кемин районунда 240 гектар жерге 24-жылы ушул Eternal Energia деген компания менен Министерство энергетики меморандум келишимин түзгөнбүз. Ошол келишимди түзгөндөн баштап ушул компания ушул жерди айыл өкмөтүнүн аркылуу, райондук администрация аркылуу жерди бөлүп берип, өзүңөр билесиңер, жер бөлүп бергенден кийин аны трансформация кылат. Аны трансформация кылып, ошол ишти баштаган. Май айында капсула салып, ушу ишти баштаган. Мына Кудай буйрса, бүгүнкү күнгө электр энергия берип атат. Азыр өзүңөр күбө болгондой, могу жерде станцияны да 200 миңге жакын панель коюлуп, ошол 100 мегаваттын тегерегинде электр энергияны бизге берет. Азыр баарыбыз диспетчерскийге кирип күбө болобуз. Азыркы убакта канча киловатт саат электр энергия берип атканын. Жерде полный станциянын схемалары көрсөтүлгөн. Азыркы убакта электр энергияны 43.050 киловатт саат электр энергия берип атат. Азыр бул күндүн панелдери менен. Азыр күн улам көтөрүлгөн сайын көбөйүп кете берет да. Биз ушул электр энергияны азыр Кемин станциясына алып атабыз. Жерде мен жана айтып кетпедимби? Болгону 10го жакын бала обслуживающий персонал кылат. 2 диспетчер биякта отурат, панелдердин баары тең. Булардын бир дагы өзгөчөлүгү, булардын панелдери күндүн тийишине жараша кыймылдап турат да, күнгө карата кыймылдап көрүнүп турат. Анан жана өзүңөр көрүп атасыңар, биякта катуу шамал болгон убакта булар өзүлөрүн кайра регулировка кылып, ошол шамал мындайча айтканда, шамалдын угу менен панелди жулуп кетпегенге да мүмкүнчүлүк берет. Панелден чогулган электр энергиянын баарын өзүңөр көрүп атасыңар, трансформаторго чогулуп, анан кийин бул жерде 35-220 киловольттук трансформатор коюлду, 125 мегавольт амперлик кубаттуулугу. Ошол электр энергия биз өзүңөр билгендей Кемин 500 киловольттук подстанциясына чейин 2 километрден ашык линия курушту. Ошо подстанцияга электр энергиясын берип атат бүгүнкү күндө. Эми бул азыркы берип аткан электр энергия 100 мегаватт. Бул деген мисалы үчүн азыркы убакта Кемин району азыр ушул кыш мезгилинде бүгүнкү күнгө 25-28 мегаваттын тегерегинде электр энергия алып атат. Токмок шаары азыркы убакта мына кышта декабрь айында бүгүнкү күнгө 60 мегаваттын тегерегинде электр энергия алып атат. Бул станция ошо мисалы үчүн Кемин району менен Токмок шаарын полный электр энергия менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, бизде жаңы закон кабыл алынган. Ошол жергиликтүү аймакка ушу чыккан электр энергиянын, мисалы үчүн айтып атпайм 100 мегаватт деп, ошонун 1%-ин жергиликтүү аймакка ошол Кемин районунда жайгашкан болсо, ушу жер Кемин районуна караса, ошол Кемин районуна мындайча айтканда СОС пакет сыяктуу кала берет. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, бул жерде азыр 10 чакты киши дайыма мындайча айтканда ушу эмени станцияны тейлеп иштейт. Буну менен булар токтобойт. Азыркы күндө Кудай өзүңөр көрүп атасыңар, биз эме кылып атабыз. Буларга сунуш кылып атабыз. Мына могу тоо этегиндеги жерге булар азыр бул жерде 1 жылдан бери иштеп атып көрүштү. Шамал, жакшы шамал бар экен. Бул эмеде региондо тегеректе деп ошол тоо этегине дагы мындайча айтканда шамал станцияларын курганга булар мындайча айтканда азыр өзлөрүнүн пландарын жасап атат. Анткени уларда уже подстанция бар, линия бар, электр энергия. Жерге мындайча айтканда ветровой мачталарды коюп туруп эле ушул линияга кошконго буларда мүмкүнчүлүк бар. Дагы булардын ошол коюлган подстанциясы, линиясы дагы 100 мегаватт кубаттуулукта күн жана шамал энергиясын бергенге мүмкүнчүлүгү бар.